Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн кезекте эфирибизди баштайбыз. Эфирдин катышуучуларына жана YouTube'да бизге актив көрсөткөн, лайк баскан, подписка болгон ар бир мекендештерге ыраазычылык айтам. Жана комментарий жазганда эске алып коюңуздар, урматтуу мекендештер. Бул менин жеке блогум эмес. Мындай мероприятияны, мындай иш-чараны мен Кыргызстанда биринчилерден болуп алып чыгып атам. Түз эфир аркылуу ушундай чыгарып, как реальный чыгарып атат да. Анан сулуу короз болуп, сылаң короз болуп чыгып алып, монтаж кылып сүйлөшүптү менин колуман деле келет. Бирок мен андай кыла элекмин пока. Буюрса кийинки эмнелерди ишке алып барабыз ал боюнча. Но азыр айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, бул блог меники эмес, элдик. Мени сыйлабасаңар дагы элди сыйлагыла. Ошон үчүн колуңардан келсе, описанияда ссылка турат, телеграмга келиңиздер, эфирге катышыңыздар, оюңарды айтыңыз. Мен айтайын дегеним ушул, жалпы YouTube'дан көрүп турган мекендештерге. Жана албетте видеого лайк басып, комментарий, адекватный комментарий калтырсаңар жакшы болмок. Ошол. Исмак Апарович, связь кандай, жакшыбы? Жакшы, ассаламу алейкум. Жакшы болуп атат. Так, Астра Акималиева, сурооңузду бере бериңиз. Анан суроо берип тургандар кезекке турабыз. Саламатсыңар, жердештер, жигиттер, саламатсыңар. Мен баягы эле Астрамын, коркуп атам, реестрге да түшүп калдым. Мен ошо юристтен сурайын, юрист жигиттен сурайын дегеним, 12-синен кийин кылсамбы, бирок менин регистрациям 6-июнда бүтөт. Азыр мунун баласы, кемпирдин баласы менен да кайтышып кеттим. Неме дейт да, жардам бере албайм, мне свои дела полно дейт. Анан кандай кылам? Таштап ишти бирөөнү өткөрүп берип чыгып кетейин десем, ишсиз калам. Регистрациям бар бул жакта. Дили 12-синен кийин баштап бүтүп калат меники. Ошо гражданский правовой договор кылыш керек. Аны Кубага да кайрылам го. Регистрацияңыз 12 майда бүтүп атабы? Жок, 6-июнбу же 3-июнбу ушундай кыскартып салыптыр. Ошо регистрация бүтөргө жакын уже майдын аягында баштай бериңиз, регистрацияңызды обязательно 20-сынан кийин эле. Ооба, 25-20-сынан кийин кыла бериңиз. Ал кишимен ал түшүнбөстүк болсо кайра элдеш келе. Азыркы заман ушундай болуп калды, бири-бирибизге андай катуу сүйлөгөнгө аракет жасап, жакшынакай сүйлөп, колдон келишинче кой, жардам бер деп эптеп сураныш керек. Же болбосо ошол право собственность тиги кемпирде болот атпайбы? Кемпирди ээрчитип алып эле барыңыз, анда жанагы ОВМ, миграционный центрдин жана ОВМ. Ал жанагы билбейт деп атасыз да, берки немени жазышты. Госуслугидан. Туурабы? Угуп бүттүмбү, эми айтайынбы? Айта бериңиз. Мунун баласы дипломат. Дипломат, колу бошобойт. Не до меня. Телефондон жаз десем, никогда дейт. Анан дагы азыр мен ошо неге урушуп кеткен жокмун, эми мындай эле айттым да. Эме алып бер дедим мага, госуслугиге, эмеге, МВДга, мен рейстерден чыгышым керек, сиз жасылсаңыз неме болот дедим. Алып бериңиз, учет, запись кылыңыз, сиз запись кылыңыз, мен сиздин немеңиз менен мен киремин дедим. Мен буга чейин таптаза жүрчүмүн деп беттен алып койдум. Регистрациям өмүр бою таза болчу деп. Ну, самом деле, штрафтарым жок. Ушу эң чоң эмем ушу трудовой договор жок. Анан Сахаровага 29 барсам кайра жетелеп чыгарып койду. Азыр звонить этсем, телефондор албай атат. Мага окшогондор аябай көп экен, группадан табышып атабыз. Эртең баралы дегенбиз. Жок дегенде билели деп. Ошондой кемпир болсо 95-теги кемпир. Ал эмегечи андай эмес да, мындай эле өзүнүн курсагы тойгонго. Ошол. Анан мунун келини мага договор берген жатат, аны Куба угуп бүттү, далай жол айттым. Жатат. Эң акыркы ГПД договору 1 март мен границага чыгып келатканда таксисттер договор дешкенде дагы жаздырып алганмын.
Ошону биринчи май кылып оңдоп бер десем, келин айтат, булар билип коюшат деп. Анан келинини госуслуги аркылуу жөнөт десем, уже булар башкача ойлонуп калган го, чока көз караштары башка болуп калыптыр. Анан ошого ойлонуп койдум. Андан көрө кандай бир неме кылып туруп эле клубага кайрылам. Өзүм подружкам бар Москвичке, ошонун үйүн тазалайм деп, ушундай бир беле кылып кылдыртам деп ойлонуп атам. Билбейм эми кандай кылабыз. Мога сайып. Сиздин жумушуңуз кылат. Ошол кыскасы сиздин проблемаңызды уктук. Барасыз Сахарова, по-любому барасыз. Баргандан башка айла жок. Эмечи. Анан чогулуп бара турган болсоңуздар барыңыздар. ГПХ кылсаңыз, менин номерим бар, мага чыгасыз эдеке. Рысбек апарып чалып толуктап койсун, анан башкаларга кезек берели. Просто убакытты алып келип капа болбойсуз. Ай, жок, капа болгон жокмун. Рейстерден кандай кылам? Бара берейинби? Рейстерде ошол жакта деле бар эжеке. Окошкачы, ошол жакта деле рейстер боюнча окошко бар өзү. Ошого кайрылсаңыз да болот. Мен ошого келдим деп. Рахмат. Ошол жакта бар. Бул жерден таштап койсоңуз деле болот МВДдан. Вариант много. Рахмат жигиттер. Бере бериңиз Элмира. Саламатсыздарбы? Менде бир суроо эле, эки суроом бар. Биринчи, мен 25 мартта госуслугиден мен кемпир багам. Госуслугиден эме кылдым эле. Налогтучу. Анан уже 25 апрелде күттүм, келген жок. Мой налог деген скачала. Кандай кылып төлөйм мен аны? Качан келеби? Мага эчтеке келбей атат да. Мен билбей атам. Эле мен налогой каршы керекпи? Келбей атса, күтүңүз, срочно мурда төлөп турсаңыз, ошо төлөгөнүңүздү налоговыйга барып сурасаңыз, сизге алар. Жок, төлөгөн жок, биринчи жолу мен. Биринчи жолу. Суроону түшүндүңүз да, кубат сиз жооп берип коюңуз. Ошо неме налог боюнча экен бар. Эмне деди? Эмне боюнча? Налог боюнча. Налог 25 мартта хозяин менен барып госуслугиден создавать эткенбиз. Эмечи төлөгөнгө. 25 миң айлык алам деп, баарын как положено. И вот келбей атат да, мынча төлөйсүң деп, чек келбейт, эчтеке келбейт. Улам карап коем, мой налогду карасам. ГПХ түздүңүздөр сиз менин түшүмчө, ошондо. ГПХ түздүңүзбү? Кандай? Ооба. Түздүңүздөр, кол койдуңуздар. Госуслугиге барып эмне кылдыңар, айкы барып? Госуслугиге барып, ошол жерден кайдымкыдей эле жанагы СНИЛСтен өткөздүм, ИННди өткөздүм, баарын. Мен документи бар, жакшы Сахарова бар. Бүт баарын эметкем, баарын эметип анан кийин өз келет деген, анан что-то келбей атат да, никакой төлөй албай атам. Же мен налоговый барып сурашым керек, эмне кылыш керек? Самозанятие ачтыңызбы сиз? Госуслугиге ачып койдуңуз. Самозанятие ачтым да. Атайын, и мага уведомление ошо күнү эле келген. Поздравляем, вы стали самозанятый деп жазылып келди да, прям мой налог приложение. Договорду уведомление кылдыңарбы? Ооба, договор бар, кылганбыз. Жок, уведомление кылдыңарбы дейм договорду. ГПХ. Ооба. Жөнөттүбү МВДга, ОВМге? Жөнөтүп 1 жума, 2 жумадан кийин келди, баары. Анан кийин потом будете платить деп койгон, ошол бойдон эчтеке келбей атат го. Всё хорошо, анда мой налог деген приложение бар сизде, туурабы? Бар, карап атам ошону. Мой налогко киресиз, новая продажа деп турат го. Ошол жерге 25 миңге услуга продажа кыласыз, сатасыз. Ошого налог келет анан кийинки айда. Эмне деп кылам? Новая продажага басасыз, ошол жерден 25 миң наименование услуга, жана уборка эмне ошону жазасыз. Астына суммага 25 миң деп жазасыз. Выдать физлицу деп чек кыласыз, болду, чек чыгарасыз да. Новая продажа деп туруп ошактан чек чыгарам, Анан кийин мого платеж кылганга кереги жок да, мындай жанагы бар го, как его? Сразу платеж кетет го. Не надо создавать платеж деп, кандай эле? Сразу не надо. Выдать чек кыласыз. Новая продажа, выдать чек болду. Башка эч нерсеге кирбеңиз, башына байланып. Дагы бир суроом бар эле. Мен 17 июлда 1 жыл болот.
Анан 1 жыл негизи болот да келгениме. Бирок мен 3 ай регистрация, анан продлевать этти, вот хозяинымчы продлевать этти 9 октябрга чейин. Мен 17 июлда чыгып кетишим керекпи или 9 октябрга чейин жүрө берсем болобу? 15 ай болуп калат. Жок, сиз сиздин ГПКңыз ошо октябрга чейин узартылган да туурабы? Октябрдын 9-уна чейин. 9 октябрга чейин. Жок, чыкпашыңыз керек. Сизде ГПКңыз бар экен да. Эмнеге чыгасыз сиз? Ошо продленияны ГПК аркылуу продление кыласыз. Продлениеңиз түгөнсө. Түгөнбөсө, сиз 17 июлда кетпейсиз. Эмнеге кетесиз? Мен ойлодум 1 жыл болгондон кийин кетчү элек го мурда. Жок. На основании договора, сиз ошо канча договор узарса, ошончо жүрө бересиздер. Все. Рахмат. Ийгилик. Сизге рахмат. Звукчокто айтып коесуздарбы? Силер турмун го мен. Ошо. Так. Аксана жазып кой, рахмат. Мат мекендештер, азыр эле бир кыз чыкты мага. Ошол банкка барса 1920 рубль сураптыр. Биометрия тапшырам десечи. Бул жанагы страховка сатып алышат да, сотрудниктерчи. Мындай сотрудниктерге сразу айтыңыздар. Азыр мен ушул платный деп атасыздарбы? Анда мен уточню этот момент чалып 900 чалып туруп мен уточнить этем. Или настаивать этип эле кайра эле сизди акча бер деп аткан болсо, тогда азыр мен жалоба жазам, бул платный болбош керек деп ачыгла айтсылар. Алгач бизге страховка керек эмес деп эле айтыңыздар силерчи. Анада болбой аткан болсо анда мен 900 чалып сурайм. Анада болбосо мен азыр 900 чалып туруп жалоба кылам деп айтыңыздар. Буга силердин толук укугуңуздар бар. Даже если сиздерге сатып жүргөн болсо страховканы, сиз кайра чалып туруп ал страховканы кайра акчасын кайтарып алсаңыз болот өзгөчү. Ушундай жолдор дагы бар. Бардыгы 900 поддержка менен чечилет Сбербанкта. И башка банктарда деле ошол эле операция, ошол эле нерсени только өздөрүнүн поддержка чалып чечесиздер да. Эми Сбербанкта айтканга байланыштуу, бул ошол бизде көпчүлүк Сбербанк колдонот да ошого. Анан билесиздер кайсы биометрия боюнча сөз болуп аткан да. Бул 1-июлга чейин срок беришти. Ар бир иностранный гражданин 1-июлдан кийин сөзсүз түрдө госуслуга аркылуу сим-картаны активация кыла алат, сатып алат. То есть ушул убакка чейин сим-карта колдонуп жүргөн биздин мекендештер сөзсүз түрдө 1-июлга чейин госуслуга ачабыз, подтверждение биометриядан өтөбүз, банкка барып, Сбербанк или башка банкка, МФЦга ошол эле. Или дагы бир МВДга барып өтсөңүздөр болот. Андан кийин салон связьга барасыздар, сим-картаны перерегистрация кыласыздар. Ошол мат мекендештер. Азыр бош убакыт бардыгына байланыштуу айтып коеюн. Так, дагы кимде суроо бар? Виктория дейт. Виктория, айта берсеңиз болот. Виктория. Астракималиева сөз бар да. Виктория эмне болду? Угулуп атабы? Ооба. Угулуп атат. Саламатсыздарбы? Микрофон өчүк болуп кончу. Ооба, угуп атам. Мени угуп атасыздарбы? Угуп атасызбы? Ооба, айта бериңиз. Азыр баягы регистрация кылган кыз айтып атат да, кыргыздарга регистрацияны продление токтоду, МВД кылбай атат дейт. Ошол эмне үчүн токтоп калды продленияны, эмне үчүн кыргыздарга кылбай жатат? Муспага Парич кабарыңыздарбы? Менде кабарым жок эле, мындай. Кабар жок. Кылыш керек. Акысы жок да. Мен сизге голос жөнөтсөмчү, азыр болуп атыптыр. Бүгүн эртең менен барган кыздар кыргыздарга именно продление регистрациясы стоп, азырынча стоп токтоду деп ошентиптир. Өзбектер менен тажиктерге продление болот, именно кыргыздарга болбойт деп. Азыр эми как раз баягы регистрация кыла турган миграционный службада бүгүн кылбады деп атат да. Эгер эме болсо ошолордун
болосун жөнөтүп коеюнчу, сиз Основание эмне деп качаласыз? айтыптыр? Основание эмне деп айтыптыр? Же кылбайбыз десе эле кетип калыптыр, кылбайт экен деп. Основания ошону билсек болобу деп кайра суроо берсек, пока биз эч нерсе деп айта албайбыз. Бирок стоп продление, стоп кыргыздарга деп ошентип айтты дейт. Кабарым жок экен андайда. Азыр бүгүнкү болгон миграционныйдагы Кирова ондогу болуп аткан эме ситуация. Қазір Кировоның илгертен проблемный жер ал жерчи. Мен ушу эфир өткөрүп башталгандан бери ошо Кировода жашагандардын баардыгы ушу вопрос менен чыгат. Өчүрүт көп, ал жерде карабайт дейт. Ооба, экели аккошка постоянно сотрудниктерине немене аман эле болсун ал жерде. Чынында аларга да ооруп жагынан адам аябай көп барат да. Мигрант көп ошол территорияда, Люберцидабы? жок, ал Люберцида. Ооба, эми ал жерде өзү эки аккошка ачып койгон. Анын бирөөсү иштебейт. Бирөөсү иштейт. Эми көп да ал жерде бир эле кыргыз, өзбек барбайт. Молдавиядан барат, Мариуполдон барат. Короче, ушул жактын адамдары толтура болот. Сами эле элдер ызылдаганда аккошканы жаап салышат. Анан бир күндө бир 10 чакта адамды алабы, 15 алабы, кайра жаап салат, силер ызылдадыңар деп. Элдердин бүтүрүшү абдан эле түшүнүксүз. Эми башка жерлерде токтоду, кандай болду билбейм, бирок бүгүн ошентип кыргыздарга продление стоп деп айтыптыр, кылбаптыр. Госуслугиден тапшырырсың. Госуслуги только через госуслуги калган болбой калганда ошол жака барат да, башка аракет. Башка нерсе айта албайсыздар. Жок, сиздер айта албайсыздар. Ошондой приказ чыктыбы Кыргызстанда, кандай, ошону билип берсеңиздер го, мына посольство аркылуу ошол нерсе эмне үчүн токтойт? Токтошкун акысы жок да, токтотконгочу булардын элеке. Такыр эле. Өткөн неделяда айтышкан эле, эми стоп кыргыздарга деп айткан дедиле. Азыр бүгүн болсо вообще так подтвержденный стоп деп токтотуптур да. Жалган маалымат. Ошол жердегилер айтып кое берет буларчы. Мен ошо сотрудниктерден эле көрүп атам. Нучу. Талат болбоңуздар, иштейт. Эртең иштейт. Бүгүнкү кабыл албай койгон келбегиле деген да бир болсо. Макул, рахмат. Каршы. Так, ким кийинкиси? Жактын микрофонду бирөө сурап атты эле. Сүйлөй бериңиздер. 382. Жамал андан кийин. 382 акыры. 3382. Сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен эми сурайын дедим эле. Мен кызым 10 жашта да 26 апрелде келишти, гости болуп кирди. Мен регистрация кылышым керекпи же гости болууча жүрүп кетсе болобу? В любом случае, кай жерде сиздин жаныңызда болсо, регистрация обязательно керек. Без регистрации жүрө албайт. Гости болобу, ким болуп келсе дагы регистрация обязательно болуш керек. Ошо гость деп регистрация боло берет сиздин үйүңүзгө, сиздин жаныңызга. 10 жашар болобу, кандай болобу, бирок болгону неме өтпөйт. Медицина тапшырбайт. Дактилоскопия, фотографирование аны неме аэропорттон алып койсо керек эгерде келатса. 90 күнүн ичинде медицина же эгер 90 күндөн ашык жүрүп калса, анда медицина менен дактилоскопия, фотографирование, биометрияны тапшырыш керек. А регистрация обязательно кирген күндөн баштап регистрация болуш керек. Кыргыздарга 30 күн убакыт берилген, ошо 30 күнүн ичинде регистрация обязательно керек. Сельвеза өзгөрүш керек, сизге апарчы. Сельвезаны айтып коюңуз. Сельвезаны өзгөрүш керек го картада.
Эгерде кайра калып калса, бул гость болуп кетет деп атпайбы? Эжеке гость турабы, болуп. кетеби? Ооба кетет. 3 ай каникулга Кала алып турган болсо калбайбы. отаны. Частный кылабы анда эмне кылат? Эмне кылса? Кала турган болсочу анда, кала турган болсо. Кала турган болсо, изменять кылат. Немесин учеба деп. 10 жашар Учеба экен да. деп. Учеба Учеба окууга деп керек. частный кылса кандай болот дейм да? Частный болот, эмнеге болбойт? Тоже. Ошо частный менен гость это одно и то же. Эки бөлөк дейсизби? Это одно и то же. Хамекей бериңиз. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Алейкум ассалам. Менде бир суроо да бул реестрден чыга албай атышпайбы? Анан ошо мен таанышым чыга албай атат да бир байке. Регистрация жасап барса, регистрация базада жок, бар хозяиныңды алып кел деп ошентип атыптыр. Хозяин ал бара албайт экен, барбайм тиги, сенин ишиң менен барбайм тиги, өзүм ишин толтура деп атыптыр. Анан кийин общагага коем, общага койсо, общагадан бар дагы ошактан действительно сен жашайсың деген. Ошактан бир представительдерин алып кел депчи, ошентип атыптыр. Андан короче андан көңүлү калды. Анан жанагы акча төлөп чыгарып аткандарга кайрылыптыр. Анан ошондо жанагы Москвада жана диаспоранын өкүлдөрү YouTube'га чыгарып атат го. Юристтер бар депчи. Анан ошолорго кайрылыптыр. Алар через хозяин аркы-беркке чыгарып беребиз, тиги деп атыптыр. Ошолорго эми ишенсе болобу? Кантип биз айта алабыз, ал юристтин кандай колунан келет, эмне келет. Негизи юристтер баары эле туура иштешет. Алар зыян кылышпайт. Мындай көчөдөн эле таап алган юристтер эмес да, бул диаспоранын өкүлдөрү ишенсе болобу деген. Ишенсе болот. Ооба, өзүңүзгө суроо берип жооп берип атасыз да. Туура ишенсе болот. Сомнение болуп кетип атам да. Канча сурады? Айтыңыз. 40 000 сурады. Ошо диаспоранын юристтери 40 000 сурады сизде. Ооба. Адвокаттар да эле сураптыр да. 40 000 сурады. Регистрация хозяинга коебуз деди Оруска. Ошол менен барасың, чыгат, 2 күндөн кийин карталарыңды барып чыгат. Ошонун ичинде 15 күн сага убакыт беребиз, башка жерге регистрация коюп алганга. Перерегистрация кылып алган. Жакшы экен. Негизи чыгып айтып атышат эфирде деле башкалары, акчага чыгарып атыптыр депчи, чындап эле чыгарып атыптыр дешти. Кээбиркилер айтат кайра кирип калып атыптыр дейт, ошо чыккандар дейт. Эмне болду? Анан эмне через юристтер жасалган болсо, мен диаспоранын юристтер боюнча пока андай кеп келелек бизгечи, айта элек. Болсо эфирде кабар берип коюңуздар. Пока андай жалпылык негизи алар мындай жолдорун билишет да, инструкцияларын. Ооба, алар менен сүйлөшүп алыптыр, ошо биз деле ошо опытный болуп бартабыз. Тошто ошо алардын айтып аткан деле сөздүү эмеси бар да, хозяинга регистрация коет өзүлөрүнүн районуна. Ошактан МВДсына барат, алар менен чыгартат, баарын бүтүрөт да, анан кайра чыгып кетип атат да, башка жерге регистрация коюп кетип атат да. Перерегистрация кыласыздар. Сразу мен түшүнүшүмчө булар жаңы регистрация, перерегистрация чыгат, чыккандан кийин дагы перерегистрация кыласыздар башка жака сөзүн. Ошо ошондой экен. Ошо унутпаңыздар да, ошол жерлеринчи, все болду. Анан кандай кеңеш бере аласыздар? Башка ишенсе болот, эмне болбойт? Ишенбейсиз да, кандай? Чыкпаңыздар деп айта албайбыз да. Чыкпаңыздар деп айта албайбыз. Өзүңүздөр болсо өзүңүздөр барыңыздар. Ошондо юристтер жардам берип атса, аларга кайрылыңыздар. Бирок реестрден чыкканга аракет жасаңыздар. Эрте чыкканга. Мындай башка группа, WhatsApp группалардан аркы-беркеден алсак ишенбейт элек. Анан могу диаспоранын өкүлдөрүнө ошол бир туруп кайра алдап эле деп. Жок. Атабыз да.
азыр мындай окшо айтып коеюнчу, элдер дагы болуп атат да, урматтуу мекендештер, мына юристтер менен көбү кыжылдашып, мен деле иштешип жүрдүм да. Азыр регистрация жасагандар менен иштештик бул жердечи. Башымдан өткөн неме тажрыйбамды таянып айтып коеюн. Эми юрист деген өзү кандай десем, бул жерде решающий орган не юрист да, ачыгы. Юристтер эми ошо айткан инструкцияда немесин берет, решать ете тургандар бул МВД болот да. Алар именно ошол жол жоболордун аткарылышын карайт, кандай требованияларын, процедураларын же баарын туура кылып, ошолордун азыр бул жерде чыкмак да өзүңөр делечи, хозяиниңер келсе чыкмак туурабы, Азиз? Жок, тиги хозяины барбай койду, башка табыш кыйын болду. Анан общага коюп коюп ошол жака барса кайра ошол жактан немесинен алып кел деп коюпту. Тиги байкебиз да кичине орусчадан кичине кыйын болду ага дагычы. Ооба, мына карасаңыз, ошо булар азыр сиздердин ошо вопросуңар чечип жиберип атат. Өзү хозяин таап регистрация коет, анан ошол райондун МВДсине барып, булар өзүнүн инструкциясын түзүп, мен ойлойм, баары эле мындай жакшы кетиш керек да, жакшы болуш керек. Вероятность да. Анан решающий орган это другие. Удвоение болуп, мага азыр 2-3 ой чыкты. Мени дагы деле шубап жазып жүрүшөт, ушул акча жейт деп башка кылып. Мен кайылмын баарыгыначы, мен нааразы эмесмин баардыгына. Эми акчасы келди, бирок бул жерде юрист өзүнүн акысын алат да. Юрист өзүнүн кылган эмгегинечи. Канчага баалайт ал өздөрүнүн иши. Биз аларды мынчага айта албайбыз да. 40 миң десе 40 миң беребиз, 50 миң десе 50 миң беребиз. Вариант жок. Байке деле ошо таска чыгып кетти, ошо акчасы өлүп кетсин деп атат. Анан тиги эмеден деле юристтерден деле сурадык, кайра түшүп кетпей десек, жин болуп жүрсүңөр, силерди нормально чыгарып атпайбызбы депчи. Кайра түшпеш керек. Кайра түшкөн болсо бул это уже технический ошибка болот. Закондуу немеси жок. Анда байке рахмат мээниңиз анда. Ийгилик. Ошол башкаларга сөз берели. Виктория Васильевна юрист жалдаштан алдым, ушул нерселерге биз маани берип коебуз, ошону сурап кеттим сиздерденчи. Юристке вообще юрист деген өзү жалдоо деген, юристти жалдап, юрист иш аткарат деген иш, бизге окшогон айлыкка иштеп кедейлер үчүн эмес да, негизичи. Биз түшпөшүбүз керек, мүмкүн болушунча, мындай ситуацияга мүмкүн болушунча биз түшпөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Мындай ситуацияга юристке ишибиз түшпөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Өзүбүз закондорду окушубуз керек, грамотный болушубуз керек. Мүмкүн болушунча мыйзамды бузбаганга аракет кылышыбыз керек. Акчабыз жокпу? Юристке акча ишибиз түштү, анда акча бергенге даяр болушубуз керек да. Ушу эки эле вариант бар. Биздин заман ушундай заман экен. Мен ошол 2 жылдан бери мындай чоң опытым, түшүнүгүм ушул болду. Биз жемекөй адамдар мүмкүн болушунча юристке, адвокатка акчабыз түшпөгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Мындай ишибизчи. Түштүңбү, значит акча төлөшүң керек экен да. Любой жерде ушундай. Юрист кандай болуп чыгат, эми бияк лотерея болуп калат экен. Ошол. Дагы ким бар сурап турган? Так, суроо жок, Рыспак Апарович, сиз сабагыңыз жумушум бар деп аттыңыз эле. Сизге рахмат, ыраазычылык. Мен бир аз сүйлөшүп алып анан кийин 5-10 мүнөттөн эфирде. Сизге рахмат. Ийгилик. Рахмат сизге, рахмат. Так, урматтуу мекендештер, госуслуги боюнча ким ачып атат, ким ачпай атат, кимдин госуслугиси бар, кимдин госуслугиси жок. Ошо эфирде мени угуп аткандар кол көтөрүп айткачы, эмне кыйналып атасыздар, эмнеге ача албай атасыздар ошо госуслугуну. Кайсыл жерде проблема болуп атат? Мен видеонун жазылган ссылканы таштадым 2-3 күн мурун, өйдө ссылкада турат. Көрүп атасыздарбы, эмне болуп атат? 1-июлга чейин жанагы даярдаш керек. Ошо даяр болуп атабы? Ким сүйлөп берет? Давайте. Айткыла вопросуна. Эмне проблема болуп атат? Так, эч ким сүйлөбөйбү? Эч кимде жокпу айта турган? Так, 41 участок отурат. Эч ким, баарыңарыз госуслуги бар, жайындабы? Подтверждение кылдыңарбы? Кантип подтверждение кылдыңар? Давайте ГПХ боюнча кимде суроо бар?
эч кимден суроо жок экен. Не дейбиз анда? Урматтуу мекендештер. Баары жайында болсо мен кубанычтамын анда силергечи. Сим картаңарды перерегистрация кылыңыздар. 1-июлда күтпөңүздөр, эртең эле келип калат уже. Майдын азыр башы башталды. 2 ай убакыт калыптыр. 2 айдан кийин сим картаңар блокировка болсо, жанагы банк картаңарга дагы доступ жабылып калышы. Доступ жабылбайт, бирок SMS уведомление келбей калат. SMS уведомление келип болсо, сиздер онлайн банкингге кире албай калышыңар мүмкүн да. Карта өзү иштей берет. Ошон үчүн настоятельно рекомендую силерге не затягивайте. Не затягивайте буну. Атайке, эме сим карта боюнча сурайын деп. Айтыңыз. Жанагы Кыргызстандан жаңы келип атышпайбы? Бурук регистрациясы эме сим картасы бар болчу, алар иштебей калды да, 2-3 жылдан беричи. Анан алар азыр регистрация жасамайынча биометрикадан өтмөйүнчө эме ала алышпайт да. Сим картачы. Анан ошого если менин атыман алып берсем, болобу? Болот. Ошонун телефонуна сим картаны салып туруп, анан жана эмейл бар турбайбы? Ошону урушат турбайбы жанагы пин кылыпчы. Анан 1 айдан кийин кайра өчүрүп салсак, бул эч кандай зыяны жок болду экен ушул. Өчүп салгандан зыян жок, себеби мындай да, бул кандай иштейт мен билбей атам, бирок предположительно мындай болот да бул. Эгер совершеннолетний болсо өзү эле алган жакшы. Барынча госуслуга аркылуу бар ким өз сим картасын колдонгон жакшы да. Бирок сим карта сизге азыр булар неме аркылуу биометрика госуслуга аркылуу приватка кылып аткандан кийин сизге жоопкерчилик да ушул сим карта менен болгон иштерге сизге жабылып калышы мүмкүн да, өзүңүзгөчү зыян келип калышы мүмкүн. Булар ошол сим карта аркылуу эмне жумуштар аткарылган болсо, булардын баары кийин уголовный, не дай бог, уголовный иштер өткөрүп турган болсо, сиз жооп берип калышыңыз да мүмкүн. Эми сиз суракка алынып калышыңыз мүмкүн. Азиз, угуп атасызбы? Ошол мен да ошону ойлоп атам да, турук аны телефонуна регистрация кылып атпайбызбы бизчи? Ошака эмейлди уруп атат, менин атыман ар керексин барчы. Анан эртең күн ал телефонун ал кандай колдонот, эмне скачать этет билбейбиз да. Вдруг бирдеке случайно бирдеке болуп кетсе, эртең күнү мен жоопко тартылып калбаймбы деген ойда. Конечно. Жоопко тартылып калышы мүмкүн. Если мен өзүмдөн телефонума регистрация кылып, эмейлин урдуруп туруп, анан кайра сим картаны чыгарып, бар телефонуна салып берсем, уже иштебейт ал, Жок, иштей бериш керек. Бул сим карта иштей берет. Только жоопкерчилик сизде болот да. Сим карта мурункудай эле иштей берет. Кыжалат болбогу. Сиздин атыңызда болот алчы. Ал привязка болбойт телефонгочу. Сим картаны чыгарып салып иштете бересиздер мурункудай элечи. Вот именно жоопкерчилик жагы кабылып калышы мүмкүн сиздикичи. Ошол. Бир кишиге канча сим карта регистрация кылып болот? Максимум 10. Ладно, рахмат мейли Болот аке. Динка. Бериңиз сурооңузду. Алло, мен не болуп кеттим да угулам. Угулат айтып мен угуп атам сиз айтып бериңиз. Эми мага эмес, эжем немеси да сурап атат. Анын банк онлайнда жабылып калды да. Анан бирок ютуб аштырган экен жакында. Ишканасына акча которгонда, эми кыздардын акчасынчы, ошонон жабылган деп өзү ошентип атат да. Бирок ошо кайсы эмнеден жабылган болушу мүмкүн? Реестрде эмесизби? Реестрден текшердим деп аткан. Реестрди текшериш керек биринчи очередь. Анан банкка барыш керек өзү, банктын офисине барса эле айтып берет. Банктын офисине барса, ошо акчаларын чыгарып бериптир банк өзүчү. Канча миң эле Акчасы аз эле окшойт, 10-15 миң эле окшойт. Мына реестрде болушу мүмкүн. Айтып атпырбы МВДга барсын деп? Жок, эч нерсе дебептир. СМС келиптир ошо Сбербанк онлайн не депчи, блокировка деп. Көп акча которгонун үчүн деп. Хорошо, ошону ачып берсиңер. Через банк чечилет. Бул ошол подозрительный операция үчүн неме болсо, муну текшерип атышат.
подозрительный перевод деп текшеришет, анан кийин баары жакшы болсо кайра ачып берет. Банк бар. Бул эле банк эле. Банк өзү эле. Азыр расследование жүргүзүп атпарчы. Эмне болуп атат? Баары жайында болсо берет. Анан дагы бирөө билебиз. Мен дагы ал эжемки да. Эжемдин картасы өзүнүн атында. Башка бир эжемдин атында. Ушул картасы эмнеге регистрация кылыш керек же аларды переоформление же аларды тиешелүү болбойбу? Ар ким өзү кылат. Менин атымда болсо сим карта перерегистрация кылат. Перерегистрация кылмагандар 1-йылдан баштап блокировка кылат. Жок, ал эркинин атында боло албайбы сим картасы. Кимдин атында? РФ гражданство. Жок, ал блокировка болбойт. Анын кереги жок. РФ гражданство. Жүрө берет ал. Переход на Сокольническую линию. Так, Сокольнический линия. Все, анда урматтуу мекендештер, эфир YouTube'га чыгат, азыр пайда болгондон кийин лентага да таштап коем. Телеграмда кайра көрсө болот да. Баарыңыздарга рахмат, катышканыңыздар үчүн. Суроо бергендерге да рахмат. Госуслугини ачыңыздар, сөзсүз түрдө подтверждение кылыңыздар. Госуслуги эң главный документ болот бизге, барып буйрса. Регистрация аты менен болуп калышы деле мүмкүн деп ойлоп атам. Баары ушул электронный сервистер ишке киргенден кийин. Цифровой сервистер. Себеби биздин турган жерибизди булар сим карта аркылуу билип калат да. Кайда жүргөнүбүздү. Аны эле мында уже жанагы регистрацияга уже смысл жок болуп калат да негизи. Логика боюнча ушундай. Так, бирөө кол көтөрүлдү, 3 чекит. Айтыңыз акыркы суроо сиздики. Чакырып коеюн. Үч чекит сурооңузду бериңиз. Сиз угуп атам. Ошону регистрация кылганда через госуслуги кандай кылыш керек? Ошону айтпагымчы, анан кандай болуп чыгып калат регистрация кылганда? Мен биометрикадан өткөнмүн, госуслуганын подтверждениясы бар да, өзүм ошо 2 сим карта алгам, ошону перерегистрация кылып коюшум керек болот да. Сиз аны өзүңүз кыла албайсыз. Сиз салон связьга барасыз. Өзү кылып берет. Мен биометрикадан өтүп госуслугамы даярдап, ондо салон связьга барсам, ошолор перерегистрация кылабы эски сим картаны. Болду, түшүндүм анда. Рахмат, чоң. Нургазы Чыналиев. Нургазы Чыналиев, барбы суроо? Так. Все, анда урматтуу кесиптер, кийинки эфирде жолугушканча сак саламатта турабыз. Документтерди тууралайбыз, госуслуга чагабыз, мейли.